Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Адамдардын арасында Адамдар долбоорунун 2-сезонунун 5-чыгарылышын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз Дастан Алымбеков. Баарыбызга эле белгилүү болуш керек, коомдук жайларда активдүү алектенип жүрөт, коомдук иштер менен активдүү алектенип жүрөт. Эмесе биз жакындан таанышалы. Саламатсызбы? Менин алгачкы эле суроом ушу үй бүлөң тууралуу айтып берсең, кичинекей кезиңде балалыгың тууралуу айтып берсең. Балалык жөнүндө мен ошо видиктерден эле көргөм, аябай шок бала экенмин. Ошо эски кассеталардан бир жерде тура албаган, аябай тияка бияка чуркап десем болот. Үй бүлөм жөнүндө биз 5 бир тууганбыз. Ата менен жашайм. Ата эне менен. Албетте ата энеме шүгүр, чоң рахмат десем болот. Анткени эч нерседен кем кылбай бакты. Мен көңүлүм деп жашады десем болот. Ошо бүт жак алып барып, циркпи, концертпи, ооба эмнени кааласам, ойлосом баарын аткарып, ошо. Билимиң тууралуу айтсаң? Билимим ошол 1-класска чейин окудум. Андан кийин ошо оорума байланыштуу үйдөн окудум десем болот. Атайын эжекелер үйгө келип окутту. Ошо 9-класска чейин окуп, 9-ду бүтүп, азыр колледжде окутам. Колледж инновационных технологий экономикиде, кесибим налогообложение. Түшүнүктүү. Биз жана башында айтып өтпөдүкпү, коомдук иштерде аябай активдүүсүң депчи, башкаларга салыштырмалуу. Мүмкүнчүлүгүң чектелип турса дагы алардан жөн соо адамдардан кем калбай, баягы дайыма алдыда жүрөсүң да. Ушу алектенген жумушуң тууралуу айтсаң. Ошо операциядан кийин үйдө 1-класстан кийин ошо үйдө отуруп калгандан кийин көргөнүм эле 4 бал болуп калды. Анан депрессияга да түшө баштадым десем болот. Же досторум жок, эч ким жок да, ошо болгон ата энем эле. Анан алар менен да мындай күнгө жүрүп, ошо тажап үйдөн ошо. Досторум тапкым келип, анан ошо кой дедим, мындай болбойт экен дедим. Мындай жашоо болбойт экен, эгер мынтип жашасам, өмүрүм баары ушинтип эле өтүп кетет деп ошо. Анан Таластан ошол Айдай бөлөм келди. Айдай Аманкулова. Ал ошол Access программанын бүтүрүүчүсү ошо Таласта. Анан Бишкекке келип, анан мага дагы айтты, ошо ушундай программа бар, 2 жыл окутат, англис тилин, лидерские качества, ар кандай эмелерди. Баары бекер. Ошо эң биринчи болуп, ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге Бишкекте ачылды да. Анан ошо эң биринчи болуп тапшырдым. Кудайга шүгүр, сонун күндөрүм болду ал жакта. Депутат, жогорку кеңеш, бүт жак алар менен да бардым. Ошо жөн эле англис тилин эле окуп койбой, ошо концерт, ар кандай жактар. Ошо посолдор менен жолугуп, ошо андан кийин эле полиграфия Ловоспринтке бардым. Ошол жактан окуп, анан иштей баштадым десем болот. Ошол жактан иштеп, ар кандай СММ курстарын үйрөндүм, полиграфический навыктарды үйрөндүм. Анан ошол проекттен баштап мени ар кайсы жака чакырды десем болот. Анан доллар, евролорду ала баштадым десем болот проекттерди, международный проекттерге чакыра башташты. Ошо СММ боюнча көп иштерим болду. Атайын мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктарын социалдык сеттерден жайылтуу, ошолорго мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды коомго чыгаруу десем болот. Америкага барып келгеним, ошол посольство каржылаган менен бардык. 2 жума болдук Чикаго шаарында, штатында десем болот. Аябай сонун экен, ошо аябай сонун экен ал жакчы. Ошо спорт боюнча бардык, баскетбол боюнча.
Анан ал жактан ошо бүт эме спорт түрлөрүн ойноп көрдүк. Баскетбол, бадминтон, даже эмеге чейин шведский стенкаларга чейин чыктык десек болот. Бул жакта вообще андайдыр ойлогон эмеспиз, чабызбайбы деп. Ошо анан Казакстанга бардык, ошо сам себе режиссер деген проект менен международный проектке ал жака доклад окудук. Ошол инновация боюнча жашоону өзгөртүү боюнча ошол биз мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын ошо инновациялык жолу менен ошол блогерство менен өзгөрттүк деп чыктык. Ошол доклад окуп. Сен аябай мына карап отурсам көп баарын татып көрүп турсуң да, ар бир баягы кесиптичи. Сага азыр жүрөгүңө жаккан кандай кесип? Деги эле эмгек азыр алектенип аткан жумушуң тууралуу айтсаң. Эң туура суроо бердиңиз. Мен даже таксовать этип көргөм 1-2 жолу да. Таксовать этип аябай интересно болду ошо. Дастанды маекке чакырганыбызда өзүнүн унаасы менен келип, дагы да аракетчил экендигин далилдеди. Ал арада унаасынын ичинен да маектешкенге үлгүрдүк. 16 жаштан баштап айдап баштагам. Ошо туулган күнүмө апам өзү машинасын элекке берген. Ошо машина менен аябай көп жумуштарымды бүтүрөм. Шаар ичи ээн эркин эле жүрөм десем болот. Башында аябай эле корктум, кантип айдайм, эмне болот деп. Атайын ручной управленияларды булар Россияда бар экен, ошо биз өзүбүз эле жазып туруп алдык. Бияка усталар жазып беришкен. Ыңгайлуу, бүт машинага койсо болот. Автошколада окудук. Ошо бизде кыйыныраак да ушул автошколага мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга права алуу, ошо автошколада окуу, андай эмелер жок да. Азыркы жумушум ошо Центральный избирательный комиссияда информотделде иштейбиз. Азыркы учурда ошол маалымат азыгынын ошо социальный сеть менен таратып атабыз десек болот. Ошо көп депутаттар, болочок депутаттар десем болот, ошо социальный сетьтерге жазышат, кандай тапшырабыз, эмнелер диплом керек, андай деп ошо эмелер баарын сурап, маалымдап. Жөнөкөй адамдарга мындай салыштырмалуу кандайдыр бир нерсени сезесиң да, мындай коомдо эмне керек экенин сезесиң. Биздин Кыргызстандын жашоосунда ошо мүмкүнчүлүгү чектелгендерге эмнелер керек, кандай муктаждыктар бар, аны сен өзүң жон териң менен сезип атсаң керек, ошолор тууралуу айтсаң. Эң биринчи Кудайга шүгүр, элибиз, жерибиз аябай ак көңүл, жардам берип турушат, бүт жактан. Даже машинадан чыгып атканда дагы аябай кел деп колуман тартып алып, өзүбүз чыгарабыз эме деп. Бүт даже мындай караганда пандустарын деле эме эмес да, элдер көтөрүп чыгарып коюшат, өзүңдө мындай хан сезесиң да. Ошо элиме, жериме, Кыргызстаныма рахматымды айткым келет. Эксперименттерди көп жасайм депчи, биз дагы өзүбүз ушу соцсеттерден көрүп калдык. Ошол тууралуу айтсаң, эмне түрткү болду? Балким чындыгында эле кайсы бир адамдарга ошондой пандустар керек, кайсы бир адамдарга атайын айтып турган аялдамалар керек, силер ошолорду чагылдырып чыктыңарбы? Ошол сам себе режиссер деген проекттин алгагында ошонун баарын кылдык десек болот. Нелерди тарттыңар? Ошол пандустарды тарттык, ар кандай подземкаларды, надземкаларды тарттык. Иштебечи эле, бирок Кудайга шүгүр видеого тартып, биз ошо аракет кылып иштей баштады десек болот. Ошо ар кандай проекттерди, видеолорду тартып, ошо социальный сетьтерге чыгарып, алар коомдор аябай коом жардам берип, ошо поддержка кылып. Азыр Кудайга шүгүр пандустарды уже туура жасай башташты десем болот. Элер уже түшүнүктөрү кирди десек болот акырында.
Кудайга шүгүр, ушу автобустар, троллейбустарды уже пандустар менен болуп калды. Атайын автобустардын ичинде көз адистерге эмелер, слуховой эмелер эметет да, остановкаларды, кайсыл остановкада токтосо ошолорду остановкасынын атын айтып иштей баштады десем болот. Подземка, надземкаларды канча бир миллионго жасашып, бирок ошолор иштебей жатат десем болот. Бирок биз ошол блогерство, видеоблогерство алганда ошолорду тартып, коомго чыгарып иштей баштады десем болот. Бир учурда дос күтсөм экен деп кыялданып жүргөн каарманым эми минтип досторун санап бүтпөйт. Дастанга достору тууралуу да суроо узаттык. Кудайга шүгүр, бар досторум. Instagram, Facebook'ta аябай көп поддержка кылып турушат. Албетте бар. Аябай жардам берип, кеңештерин айтып, критикалап, жок сен мындай жерде кылбай жатасың, жалкоолонуп атасың, давай мындай видео тартабыз деп. Ошо мен өзүмдү мүмкүнчүлүгү чектелген деп ойлобойм. Туура айтышы боюнча ошондо мүмкүнчүлүгүбүз кенен деп койсок болот. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге чек болбойт. Граница жок десек болот. Самое главное ошо аракет кылыш керек. Мындай эле адамдардан караганда 2 эсе кылыш керек деп эсептейм. Анткени биз көбүрөөк жасасак, ошо алардан ашыкканга аракет кылышыбыз керек. Пример болушубуз керек деп. Бош убагым ошо суббота, воскресенье болот. Ал күндөрү атайын марафондар болот. Эң биринчи марафон Балыкчы шаарында болгон. Ал жакта Кудайга шүгүр сонун кылыштыр. Балыкчыга кирер менен эле бизде аябай сонун тосолушту десем болот. Бүт балыкчынын полностью школьниктери, мектеп окуучулары шариктерди көтөрүп, гүлдөрдү көтөрүп аябай жакшы тосолду десек болот. Ал жактан ошо чуркадык десек болот, ошо коляска менен жүрүп. Ошол күндөн баштап менин марафонум башталды десем болот. Ошо жөнөкөй адамдар кылган нерсени мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар дагы кыла алат, тастыкталат деп ошону өзүмө тастыктадым десем болот. Максат койдум. Ошол максатка ошол жаз деми, күз демийлерде катыштым. Эң биринчи 10 километр, жок 14 километр чуркап турам. 14. Чынын айтсам, ал аябай эле кыйын болду. Бирок ошол финиште ата-энем турат күтүп мени, элдер көрүштү. Анан ошол до конца жетиш керек болду да магачы. Анан ошо уят кылбай жеттик. Ооба, терим акты, күчүм кетти. Кээки жерде кулап да калдым. Ага карабай жеттик, финишке жеттик. Ошо Самсибе режиссердө Казыбек Мияров деген байкем ошо мага предлагать этти да, ошентип марафонго катышып көр депчи. Ошондо баштап ал менин тренерим болуп калды десем болот. Эмени 21 километрде азыр мындай сон история болду да, өзгөчө. Тренерим ушунча күнү ушунчага чуркайсың деп койду да, бирок эмесин километрин айткан жок. Анан макул деп даярдан бердим. Анан эмеге ошондо 14 21 километр болду да, ошондо. Баягындай эле 14кө чуркайтканго деп
оюмда жок эле бардым 14кө турдук да. Биринчи 5-14дө өтүп, анан 14кө туруп, жок, тренерим түртүп, анан 21ге туруп калдык да. Түшүнбөй калдым, эмне эле каякта турам деп. Анан ошентип 21 километрде чуркап өттүк да, тренерим экөөбүз. Дастандын балалык кези ооруканада өткөндүктөн майыптыкка алып барган бул оорусу тууралуу да баяндап берди. Төрөлгөндөн кийин 15 күндөн кийин эле ошо врачтар айтты, эмеде артында бир фасольго окшоп эме грыжа өсүп калыптыр деп, аны алыш керек деп. Аны алышты. Кудайга шүгүр, 1-класска чейин жакшы эле өсүп, чуркап, мындай кадимки эле балдардай эле болуп турум. Ошо 1-классымдан баштап кулап, буттарымды кичине эметип баштаптырмын. Күчтөр аз болуп, шилтеп азып, кулап калып, ошентип анан Россиядан биздикилер ошо эмнеден деп биздин врачтар таппай коюшту диагнозду. Эмнеден болот ат деп. Анан Россиядан профессор Хвазов деген профессор келди. Анан ал айтты, ошол жүлүндү полностью тартыргыла деп, томографиядан тартырсак, ошол киста бар экен. Ошол кистаны алдырып, ошо биринчи операцияда жакшы эле өттү, ийгиликтүү өттү. Анан база эле жүрдүм. Анан ошо экинчи операцияда база албай калдым десем болот. Ошо нервдерин көбүрөөк эметип койсо керек, задейдетип. Анан ошо 3-чү операцияны Кытайда кылды. Ошо алар айтышты, ошо туура эмес ошибканы биздикилер кетириптир деп, көбүрөөк ачып кесип жибериптир деп. Бирок бул Кудайдын буйругу да. 12 мүчөсү мындай толук адамдар эле өзүлөрүн аябай кемсинтишип, өздөрүн артка тартышып, иштебей, же болбосо арак ичип, ушинтип мындай жашоолорун бузуп алышат да. Анан ошолорго сен өзүңдүн кандай кеңешиң бар? Эгер менде коляска менде сонун нерселер болот атса, албетте сиздерде бул 10 эселеп болушу керек деп эсептейм. Чөкпөңүздөр, эгер жаңы коляскада отуруп калсаңыздар, же ар кандай авария болуп калса, жашоо бул менен бүтпөйт. Экинчи жашооңуздар жаңы башталды десем болот. Самое главное аракет кылыш керек, Кудайдан сураныш керек, шүгүр. Ошо мен дагы бул жашоому аябай неметпейм да. Разымын десем болот, өкүнбөйм. Билбейм, может ойлойм, эгер басып жүрсөм тентек бала болуп, жаман иштерге бармакмын депчи. Ошо Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Сен ата-энеңе дагы аябай биз да ыраазыбыз, анткени сени жонуна көтөрүп, эчтекеден кем кылбай өстүргөнүнө. Эми акыркы сурообуз, Кыргызстанга эмнени каалайсың? Кыргызстанга молчулук, токчулук, кыргыз элим аман болсун. Ошо өнүгүп, өсүп, баарыңыздарды жакшы көрөм десем болот. Сүйөмүн. Дастан, сен менен сонун маек болду. Сенден кандайдыр бир мотивация алдык. Ошол эле мотивацияны телекөрүүчүлөргө дагы терең жеткирдиң деген аруу тилектем. Эмесе биз адамдардын арасында адамдар долбоору ушун менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден амандашканча, кайыр. Саламатта болуңуздар.